Хижап деген бул Чеченстандын кийими. Мага каршы чыга берсин. Чыга берсин. Кыргыздын кийиминде эч качан шөкүлөнү кийерде жол салбайт. Салмайбы? Жол салынбайт. Элечекти гана кийерде жол салынат. Только биягын эле. Элечекти кимдер кийет? Биягында шалбырагын чачы бар. Эч убакта чачын үстүнө түйө албайт. 40 метр матаны деген орош бул эң күчтүү гана аялдын колунан келет да. Анан айтып атышпайбы, биякта баары эле асылычы, туштарабын элечи. Бизде күчтүү аялдар калдыбы же калган жокпу? Күчтүү аялдар бар, көп эле. Барбы? Ар бир Швецияда топчуган адам күчтүү. Анан айтып атышат, булар кыздар мынтиш керек, кыздар тигинтиш керек депчи. Анан биякта чоң кыз айтып кетти, швейный цехтерди көбөйтсөк деп. Швейный цехтерди көбөйткөн менен Дордой менен Ош базардагы товарларымдан алып чыгыш керек анда. Эмнеге? Закон киргизиш керек. Ушундай кыргыздын кийимин кийиш керек деп Түркмөн президенти Кошуласам ушул жигитке. Закон киргизет келе койбойт. Кошулбасаңар. Мода жана хижап деп атпайбы? Хижап деген бул Чеченстандын кийими. Хижап деген бул тедиги Пакистандын кийими. Туура. Хижап дегенди жана көчөдө жүрүшөт жана эркектери. Кыргыздын кийими эмеспи? Кыргыздын кийими эмес. Хижап деген манасы түбөлүк мондой жигиттер, кыздар. Сага каршылар көп чыгып атат. Урматтуу. Мага каршы чыга берсин. Чыга берсин. Дегеним. Кыргыздын кийими деген мына кыргыздын кийими турат. Мына бул жерде чоң кыз турат. Монтеле жол салынасы болот. Тиякта жана дос балдар турат. Монтеле калпак кийип алса болот. Анан каяктагы көчөдө кетип баратсаң, бутунан тизесине түшкөндөр турат шалпылдап. Же аял экенин билинбейт, же эркек экенин билинбейт. Же бетин баарын жаап алган. Же силер жаман көрбөйлү, кафта окуган студенттер. Кээде өзүңөргө деле неудобный болуш керек, чалынасыңар кетип баратканчы. Кыска эле бияктан кийип алса болобу? Ылдый жагына колготки же гамаш кийип алса болот да.